Эфирде Нурпресстин маалымат кызматы, саламатсыздарбы? Акыркы бир жумада ымыркайлар Таштандыда табылган 3 окшош үрөө учурган окуя катталды. Алардын башка наристелерде эле төрөт үйлөрүндө төрөлүшүнө, аны жарык дүйнөгө алып келген энеси күнөөлүүбү, коомчулукпу же бул бүтүндөй өлкөнүн көйгөйүбү? Алдыда кабарчыбыздын материалында. Учурда мен Таштанды таштоочу урнанын жанына келип турамын. Бул жерден каңырсыган мурун жарган жытынан бир мүнөт дагы турууга мүмкүн эмес. Бирок дал ушундай жерге адам баласынын Таштандыдай керексиз буюмдай ыргытылганы өкүндүрөт. Кыз да өзүн тийиштей, бала да өзүн тийиштей, ортодо экөө эле күнөөлүү го кыз бала. Ой, мен өзүм деле көп комментарий жаздым, жазгандарга. Мен бир сутка ыйладым ушуну көрүпчү. Кыздарга кыйын да. Аны ошол таштаткан эркектин өзүн табыш керек. Кыз балдар баягы көп сырды ичине сактайт, намыстуу болот, айткылары келбейт. Ата-энеден да эң башкысы ата-эненин тарбиясы жакшы болсо, кызды абдан бекем кармаса, андай ишке кылбайт эле да. Кыз жаңылат. Анан көбүнчө кыздар жаштык кылып атат. Могу эмелер, эркектер чоңдору зорлуктап атпайбы сонун. Жаш кыздарды чоң эркектер чоң жаш улууларчы негизи. Мне кажется, көбүнтен кылмыш жазасына тартыш керек да. Жараткандан кийин милдеттүү болуп караш керек да. Таштап коюшпай. Бирок ата-энесин укпаганда кыздар болот да. Баары күнөөлүү, коом да күнөөлүү, мамлекет да күнөөлүү. Неме салт санада күнөөлүү, кыргыздын салт санасы да күнөөлүү. Мындай эл деле бир кайдыгер болуп калды да. Элдер да кайдыгер болуп калды. Ошондойлорго поддержка бериш керек. Ошондой кыздарга. Сен таштап кетпе балаңды. Келечекте эне болосуң. Тарбия бер, жакшы адам болуп чыгат. Бул интернетте кандай адам болуп чыгат? 19-ноябрда Арча Бешиктеги көчөдө ыргытылган ымыркайдын энеси 20 жашта. Наристе коробканын ичинен желим баштыкка оролгон абалда табылган. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатканын Ленин райондук ички иштери бөлүмүнөн билдиришти. Жүргүзүлгөн иликтөө жана ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан 2003-жылы туулган СЖ аттуу жаран тергөө кызматына жеткирилди. Номер 2 төрөт үйүнө кайрылып, наристенин абалы менен таанышып кайтканыбызда алар булганыч коробкага жатып калгандыктан ымыркайдын организмине инфекция кирип кеткендигин айтышты. Бала стерильный төрөлгөнү менен ал сразу жана мусорный ящикке түшүп калгандыгына байланыштуу инфекция болуп калган бала. Ошол 2 диагноз менен сегодня лечение алып атат. Баланын акыбалы туруктуу. Ал эми Жалал Абад облустук балдар ооруканасы 18 ноябрь күнү таңга жуук Таштанды челектен табылган ымыркай кыздын абалы туруктуу экенин жергиликтүү басылмалардын бирине билдирген. Ыргытылган ымыркайдын энеси 18 жашта. Ал убактылуу жашаган батиринин душунун ичинде кыз бала төрөп, корккондон эшикке алып чыгып, жаш баланын кийимине ороп, Таштанды таштоочу жайга таштап койгон. 2023-жылдын 18 ноябрь күнү саат 8:40 чамасында Жалал Абад шаарындагы Спутник кичи шаарчасындагы Таштанды таштоочу жайда жаңы төрөлгөн ымыркай кыз табылган. Бул факты Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалыматтарын электрондук журналына катталып териштирүү иштери башталган. Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө ыкчам тобу окуя болгон жерге барып, тиешелүү материалдар чогултулган. Териштирүү учурунда ымыркайдын апасы Таштанды таштоочу жайга жакын жердеги батирде убактылуу жашап жаткан Базаркоргон районунун Ахман айыл аймагынын милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлү ымыркайды төрөт үйүнө алып барышкан учурда ымыркай үшүп, муздап калган абалда болгон. Азыркы учурда бактыга жараша ымыркай тирүү, учурда текшерүү иштери уланууда. Ата-эне тарабынан балдарга жыныстык тарбиянын берилбегендиги мындай окуяларга себеп болушу мүмкүн дейт психолог Сейил Калдыбаева. Эми бул 3 кызды ала турган болсок, албетте эмне эле биринчи кезекте ата-эне тараптан жыныстык тарбиянын берилбегени деп эле ишенимдүү түрдө айта алам. Анткени бүгүнкү күндө бизде көптөр ата-энелер балдары менен бул темада ачык сүйлөшпөйт, бул темада тарбия жүргүзүлбөйт. Милиция элди коргобой эле кордоп жатабы? Редакциябызга ыйламсырап кайрылган каарманыбыздын бизге айтып берген маалыматын угуп отуруп, адам тагдыры менен оюнчуктай ойноп,
бейгүнөө карапайым жарандарды абакка тыгып коюп, погончон кылмышкерлер кантип жана кайсыл абийири менен кызматында нык отуруп, жай турмуш сүрүп жашап жатат деген ой келет экен. Кененирээк кийинки материалда. Бул айым Жайыл районунун тургуну. Анын айтымында ошол эле райондун милиция бөлүмүнүн тергөө кызматынын жетекчилиги менен жакын мамиледе болуп, тергөөчүгө ишенип, анын өтүнүчү боюнча бир топ кылмыш иштерге күбө катары кол коюп берип, чын эле кылмыш болуп жаткан жерде күбө болгом деген тастыктама колдор аркылуу канча адамдын тагдырын талкаладым болду экен деген суроо тынчымды алып, акыры ачыкка чыгууга бел байладым, деди каарманыбыз. Ошол эле учурда Нурпресс маалымат борбору иликтөө жүргүзүп жаткан Жайыл райондук милициясы тергеген бир нече оор кылмыштар боюнча бизге кайрылган айымдын айткандары, биз чогулткан материалдар менен дал келип, маалыматты төгүнсүз чын экендигине көзүбүз жетип жатты. Тергөөчүлөрдүн колу менен жасалып жаткан кылмыштар, одоно мыйзам бузуулар көз жаздымда калып, мына ушундай жасалма күбөлөрдүн жардамы менен бир топ кылмыштын аныктыгын бурмалаган, адам тагдырын каалагандай калчап көнгөн милиция жетекчилиги бул фактылар боюнча эмне деп актанышаар болду экен. Мындай жүрөктүн ишин алган Жайыл райондук милициясындагы болуп жаткан баш аламандыктар боюнча дыкат иликтөөлөр али алдыда экендигин айта кетмекчибиз. Урматтуу бишкектиктер, урматтуу цирк күйөрмандары, жалган кулактандырууга ишенбегиле. Мындай жарыяны Орусиянын борбору Москвадагы Большой Московский цирк өзүнүн социалдык баракчаларына жайгаштырып, Бишкек шаарынын тургундарын жана меймандарын жалган чакыруу маалыматты берип жаткан Бишкек циркинин кулактандыруусу фейк экенин жазып чыгышты. Аталган билдирүүдө Московский цирктин артисттери Бишкекке келүүсү пландалбаганы, жакынкы айлар аралыгында алар Орусиянын Воронеж шаарында гастролдо болушаарын кошумчалаган. Декабрь айынын 16-сынан тарта жаңы жылдык шоу программалары менен башка өлкөдө болушат. Бизге жеткен маалыматтарга таянсак, Бишкек циркинде мындай адат көптөн бери эле калыптанып, тамыр жайып алгандай. Буга чейин дагы көп жолу дал ушул Московский цирк келди деген кулактандыруу менен көрүүчүлөрдү топтоп, биздин эле ата мекендик артисттер оюн көрсөтүп жүрүшкөн. Бул ирет мурунку жетекчиси иштен кеткенден кийинки Бишкек циркин оңдоо түзөө иштери жүрүп жаткандыктан аталган Московский цирк оюн-зок программасы спорт ордосунда жана филармонияда өтөт. Белгилей кетсек, Московский цирк наамы бир гана циркке тиешелүү, Москва шаарынан келген башка цирктердин өздөрүнө тиешелүү аталыштары бар. Муну коомчулук билбегени менен цирк чөйрөсүнүн өкүлдөрү мыкты билишет. Бишкекте кечээ ВЭТ 2023 иш чарасы өттү. Ага өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген аялдар катышып, ийгиликтери менен бөлүштү. 20 ноябрда Бишкекте бүткүл дүйнөлүк аялдардын ишкердик күнүнүн жыйынтыктоочу иш чарасы өттү. Ага мамлекеттик органдардын, бизнес коомчулуктун, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген ишкер айымдар катышты. Иш чаранын жүрүшүндө айымдардын ишкердиги боюнча эксперттерден баяндамалар окулуп, ошондой эле мастер-класстар жана тренингдер өткөрүлдү. Мындан тышкары ишкер айымдарды колдоо өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө салым кошор айтылды. Мамлекеттик организациялар ошонун негизинде иштеп келип жатат, көптөгөн иш мааракелер жүрүп атат. Айымдарды колдоо деген бул абдан маанилүү бир направление десек болот. Анткени канчалык айым ишкерлер күчтүү болсо, ошончолук биздин экономикабызга чоң салым болот. Биринчи негизде бул ВВПнын өсүшү десек болот. Анткени айымдар акча таап баштары менен каяка салат, ал албетте баланын образованиясына, ошондой эле медицинага, ошо ички экономика десек туура болот. Биздин маанилүү делген кабарларыбыз мына ушулар болду. Нурпресс чындыктын изи менен.